Assalamu alaikum, hurmatlı Karaköy'lük tuğanlar, elim, jerim. Bugün 7 aprel. Günüge kayrıllar jasap, malumatlar jetkirip oturmuk günüge. Kança günden beri, şu ilde gelgenden beri kayrıllar jasap, atçotulustu berip oturmuz. Mına жалпысынан бүгүнкү 7 апрелге абал туруктуу эң сүйүнүчтүү нерсе ушул бизде обсервацияда 70 киши болуп калган. Ошо 70 кишинин кече күнү 42си чыкты. Обсервациядан чыгардык. Калгандарын ошол 1-2 күнүн ичинде да анализ алабыз, повторно анан чыгарабыз. Bizde şektörlük öz negizинен бирөө подтвержденный болуп, үчөө жаттылы эко шектелик. Эконун да анализи жакшы чыкты. Белки үчүнчү жаткан баланын дагы эмеси состояниясы жакшы. Сүйлөшүп атабыз, ал жигит менен бардыгы менен сүйлөшүп атам. Негизинен абалдар туруптуу, жакшы. Главврач менен улам сүйлөшүп атам, өздөрүнүн балдарын өздөрү менен сүйлөшүп атам телефон менен. Анан урматтуу тургундар, өзүңүздөр билесиздер, өкмөт тараптан өкмөттүн жарлыгына ылайык президенттин инициативасы менен ушул бардык республика боюнча жакыр үй бүлөлөргө жардам берилди, ун таркатылып берилди. Биз дагы жергиликтүү, бизге дагы Каракөл шаарына дагы 169 ун келип түшкөн. Ошо ундун толугу менен бардыгына таркатып бердик. Андан башка биз дагы жергиликтүү бийлик жөнө турбай, депутаттар менен чогуу, жергиликтүү депутаттар менен чогуу биригип, сүйлөшүп, бюджетибизден дагы 500 000 ушул жардамга деп бөлүп бердик. Эми 2-3 күн ичинде таркатып баштайбыз. Андан башка счет ачтык эле, кайдыгер карабаган адамдар болсо деп. Ошол өзүнүн бир айлык айлыгын которуп, ошол счетту баштадык эле. Мына Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө 3 күн 4 күн болду. Бүгүнкү күндө 170 000 акча түшүп калыптыр. Ошого түшкөн акчалардын баарын чогултуп, ошо 500 000 кошуп менен биз муктаж болгон биздин Каракөлдүк жарандарыбыздын бардыгына жардам беребиз, Кудай буйрса. Буга чейин да жергиликтүү бийликтен жардам алып карап келгенбиз. Обязательно карайбыз. Биздин милдетибиз. Ошондуктан камсана болуудан кажети жок. Андан башка мына шаардын ичинде санитардык иш-чаралар жүрүп атат, көрүп атасыздар. Подъездге чейин, многоэтажкалардын алдын дворго чейин кирип атабыз. Анан айтып кетет элем, ушул этажда жашаган, многоэтажкада жашаган биздин жарандар, өзгөчө койма жактагылар. Көрүп атасыздар, сиздерден сураган, пожарный машина кире албай калып атат, обработкагачы. Ушул эмеге дворлорго мындай машина өтө турган коюлачы, дворлорго коюп, биздин убактыбызды кармап коюп атасыздар киргенде. Бардыгыңыздар мына машиналарды удобный жерге коюп, машина өтө турган коюңуздарчы, мен сиздерден сураган. Рахмат, жалпысынан шаарыбыздын элине чоң ыраазычылык билдирип кетем. Биз койгон талаптарга, врачтар койгон талаптарды туура түшүнүп, үйдөн зарыл иши жок болсо үйдөн чыкпай, үйдүн жакшы атасы болуп, үйдө отурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Өзгөчө мына биздин жаштарга, инициативный группаларга баардыгына ыраазычылык билдирем. Тамак аштардан больницаларга ташып атышат,
жакын үй бүлөлөргө жардам берип атышат. Баарына рахмат. Ушинтип башыбызга бир илдет түшүп турганда, бириге турган убакыт келди деп айттым эле мына. Ошол биз кыргыздар биримдик, ынтымактуу экенбиз да. Мен байкадым кечээ мына мен өтүшүнөн байкап атам да. Ушу элибиз биригип, ушу шаарыбыздын ичиндеги жакын үй бүлөлөргө жардам берип, чуркап, Ильяс аке эмне кылайлы, Ильяс эмне кылалы деп мага да күчтен берип, мага да чалып атасыздар. Багып атасыздар кылган ишти. Рахмат. Рахмат айтам. Мен сиздердин мен бул жерге креслого отуруп кыйын болгон жерге отурган жокмун. Сиздерге ошол кызмат кылайын деп отурабыз. Сиз элим, жерим деп ушул жердин кулу катары. Кудай буйрса бул илдеттен жеңебиз. Бул илдетти жеңебиз. Дагы өтүп кетет. Сиздердин жардамыңыздар менен негизинен камсызданууга негизи жок, бүт баардыгы жакшы, абал туруктуу. Мен жогоруда айтып кеттим сиздерге. Анан кечеги күнү мен дагы интернеттен кечини окуп калдым. Баягы эле тиги Гаварун кооз сүйлөгөн агабыз Адахан мырза кооз сүйлөп дагы эл ушундай бир моментте, ушундай кезде дүйнө жүзүндө элдин башына, адамзаттын башына бир иш түшүп турганда, ошонун ичинде кыргыз элинин башына иш түшүп турганда, бир элди бузуп, бир упай топтойм деп, ушундайыңызды токтотпойсузбу, Адахан аке? Токтотпойсузбу ушундайыңызды? Качан токтотосуз билбейм. Ел бардығын билип, талдап, қарап тұрады. Бардығын. Мына мен 2010 жылдан бері саясатта жүрем. 2010 жылы мэр болып келгем, ошондан бері 3-чү созып иштеп атам. Канча президентмен иштештим, канча премьер-министрмен да иштештим. Мен сизди жакшы билем ошондон. Ошондон бери сүйлөп келатасыз. Бир уга элекмин, сиздин бир мечит салды, медресе салды, же бир жетим жесирлерге жардам берди барып деп. Же бир жерге мына баг отургузду дегенди уга элекмин. Кооз сөзүңүз менен элди башын айландырып сүйлөгөндөн башка эчтекеңиз жок. Эл ишенбейт сизге. Уялбайсызбы жок дегенде? Сындаганды ушул илдет бүткөндөн кийин деле бул анан кийин деле сындайт элесиз го. Андан кийин деле мындай жетишет элеңиз го сындаганга. Сиздин кооз сүйлөгөнүздө эл чарчап калган уже. Кооз сүйлөп элди алдаганыңызды. Токтотуңуз да, уят да. Андан көрү барып жетим жесирлерге жардам бериңиз. Бөлөк биздин агаларыбызга окшоп. Сизге окшогон саясатчылар айтып атат. Бийликти укла, врачтарды укла деп айтып атат. Ошону кылбайсызбы? Ойлотот окшойчу, ушундай моментте бир упай топтойм деп. Упай топтогон жоксуз сиз. Наоборот кайра. Минус кетип атат сизге. Мен ойлойм, сиз душмансыз деп, элдин душманысыз. Ушундай кыйын моментте кайра тескери сүйлөп, элге барып жардам бергенде, муктаж болгондорго жардам бергендин ордуна кайра тескери сүйлөйсүз. Билесиз, бүт барын билесиз. Кандай болгонун билесиз. Мамлекетти ким отургузуп койгонун билесиз. Кризиске отургузуп койгонун билесиз. Сиз чапан кийгизген кишилер дагы
Андан кийинки кишилер дагы. Бардыгыбыз билебиз да. Анан бүгүнкү күндө президент иштеп атса, президент толугу менен аракет кылып атса, эл карап турбайбы бардыгынчы? Көрүп атпайбы? Убакыт көрсөтөт бардыгын. Өкмөт да иштеп атат. Премьер да иштеп атат. Жергиликтүү бийликтин акимдери да иштеп атат күнү-түнү. Азыркы учурда. Айыл өкмөттөр иштеп атат, мэрлер иштеп атат бардыгы. Сизге окшоп кооз сүйлөп отурушкан жок. Кооз сүйлөп элдин. Уят да уят. Ушундай моментте, ушундай кезде сиздин алдан сүйлөгөнүз уят. Кооз сүйлөгөндү токтотолу, элди бузганды токтотолу, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып токтотолу. Кийин деле бузбайт этесиз. Урматтуу Каракөл шаарынын тургундары, мен эмеден чыгып кеттим бир аз теманы. Уят да бирок мен муну эмеден бирөөгө жагынайын же бирөөгө мындай эметейин деп сүйлөгөн жокмун. Жиним келди да. Көрүп атам, жергиликтүү акимдер, коллегалар менен сүйлөшүп атам мен дагы. Байкуштар иштеп атат, күнү-түнү иштеп атышат. Ушу элим, жерим деп, элим ооруп калбасын, элим сыркоолоп калбасын деп көрүп атам мен. Ошону баягы элге ушундай кылып туруп кооз сүйлөй берсе, айта берсе ишенет деп ойлойт окшойт. Адахан агабыз ишенбейт азыр. Эл да акылдуу азыр. Кудай буйрса, мына ынтымакта ушундай нерседе оор башыбызга түшкөндө. Ынтымакта турсак жеңебиз да. Дүйнө жүзү кыйналып турган, дүйнө жүзү эмне, эл эмне көрбөй турат дейби. Адахан аке. Дүйнө жүзүндө эмне болуп атканын эл көрүп атат интернеттен. Бардыгын көрүп атат. Биз эмес кыйын державалар кыйналып атат мына. Илдетке чалынып. Анан биякта тиги элди башын айлантып көрүнгөн нерсени сүйлөйт. Эл ишенбейт. Мындайлар менен мен ойлойм, жестко мыйзам чегинде сүйлөшүш керек болгон. Элди ушундай кыйын моментте элди бузуп атканда элге тескери маалыматтарды берип, тескери сүйлөп аткандар. Урматтуу каракөлдүктөр, дагы бир жолу кечирим сурайм. Бирок сиздерге ошол ушундай видеороликтерге, ушундай эл бузарларга мындай ишенбей, өзүңүздөрдүн жашоо шартыңыздарды улантып бериңиздер. Биз Каракөл шаарынын жергиликтүү бийлиги, мэрия, кеңеш, Кудай буйрса, ар бир үй бүлөгө, маселе жаралган үй бүлөлөргө жардам бергенге даярбыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм, аманчылык каалайм. Кудай Алла Таала баарыбызга өмүр берсин, ден соолук берсин. Рахмат.